Кыргыз элибиздин үрп адатында, салт саналарында эч бир мыйзам ченем аркылуу эмес, атадан балага калыптанган жөрөлгөлөр боюнча келе жаткан жакшы белгилердин бири салам айтуу, кол берүү. Андыктан Ош мамлекеттик университетинин Үмүт тили студиясы саламдашуу менен бүгүнкү эфирди баштайт. Саламатсыздарбы биздин көрүүчүлөр, достор жана студенттер. Ош шаарында Жибек жолу марафону 2024 аталышындагы массалык чуркоо жарышы өттү. Иш-чара Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракесине карата уюштурулду. Марафон Ош шаарынын Борбордук аянтында өтүп, 2000 чукул жаран катышып, жарыштын алкагында катышуучулар 3 категория боюнча 3, 5 жана 10 чакырым аралыкка чуркашты. Кененирээк кийинки материалда. Жаздын келиши менен Ош шаарында ар түрдүү спорттук иш-чаралар өтөт. Аны менен катар бүгүн Жибек жолу марафону башталар алдында турат. Ош мунун Үмүт тили студиясы да атайын катышуу үчүн келди бул марафонго. Бул спорттук иш-чарага кимдер келет, ким тарабынан уюштурулуп жатат, кимдер катышат деген эле ушул суроолордун негизинде бүгүнкү видео баянды чагылдырабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуз. Спорттук иш-чараны жакшы уюштурабыз деген терең ишеничтемин. Дагы бир жолу баардыгыңыздарга рахмат, ийгилик болсун. Ош мамлекеттик университети алгачкы жолу уюштурган марафон шаардын аянтында өттү. Массалык чуркоого 1000 жакын адам катталып, аянтка чогулгандардын саны 2000 жетти. Марафонго чуркоо сиздерге эмне түрткү болду? Эмне себеп болду? Негизи мурдатан эле кыялдар бар болчу, ойдолор. Марафонго чуркасамбы деген. Анан бул жакта атайын Ош тарабынан уюштурулуп калыптыр. Анан ушундай шанс болсо, сөз колдонуп калыш керек го дейм. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Прохлад Кумар Морья. Там у меня есть 10 километров марафон. На 10 километров будете бегать, да? Көп мамлекеттерде болдум, Кытайда, вот, Бишкекте да. Мен бул жерде вот көптөн бери машыгып жүрөм, вот эртең менен чуркайм. Мен көрбөйм да. Что вы ждете, либо ожидаете от марафона? Ожидаю ярких эмоций, эндорфинов в мозг. Как мы знаем, бег способствует их выделению, поэтому обязательно ожидаю, что все пройдет отлично. Бул марафонго ар кандай тармактагы компаниялардын жамааты Өзбекстан, Казакстан, Кытай, Бишкек, Нарын жана өлкөнүн аймактарынан келип чуркагандардын саны арбын болду. Мен Бишкектен келдим. Атайын марафон үчүн Бишкектен. Атайын Бишкектен Оштук туугандардын марафонуна катышайын деп келдим. Алдан жакшы. Канча километрге чуркайсыз? 3 километрге, 3 чакырымга. Нарын шаарынан келдик. Атайын марафон үчүн келдиңиздер. Канча километрге чуркайын деп атасыз? Канча аралыкка? 3 километрге. 3 километрге. Марафонго чуркоо мынтип сизге эмне түрткү болду? Эмне себеп болду? Марафонго чуркоо бул өзү чуркоо ден соолукка эң пайдалуу спорт ушу чуркоо да. Ошо биз өзүбүз көптөн бери ушу чуркоо менен алек болобуз, чуркайбыз да. Буга чейин өзү чуркап жүргөн экенсиз да? Ооба, биз ошо Кыргызстанда ультрамарафон чуркайбыз да. Өзгөндөн келдик буюрса. Марафонго чуркоо сизге эмне түрткү болду? Марафонго чуркоо бул досторум түрткү болду мен үчүн биринчиден. Ден соолукка пайда биринчиден. Чуркап тургула, баарына совет берет элем. Баардыктар болду эле буга чейин? Болду. Буга чейин чуркагансыздар, марафонго? Марафонго чуркоо сизге эмне түрткү болду, же болбосо эмне себеп болду? Түркү да болгон жок, бул өзү күчүм сынап көрөйүн дедим. Кайсыл жактан келдиңиздер? Нитрофи 60 фирмадан. Уюштуруучулардын жана демөөрчүлөрдүн айтымында алдыда мамлекеттик деңгээлдеги спорттук мелдештер өтөт. Ош мунун ректору бул массалык чуркоону калк арасында жайылтууга, шаар тургундарын спорт менен машыгууга үндөдү. Буюрса бул биздин ошол жаңы демилге биринчи жолу болуп атат. Будан кийин ошол жыл сайын ошол демилгени улантып, жалпы биздин эл журттун, кесиптештерибиздин ден соолугун кам көрүү максатында, анан ошондой бир жакшы инициативаларды көбөйтүү максатында уюштурулуп жатат. Марафонго катышкандардын ичинен шаардагы жогорку окуу жайлардын ректорлору да бар. Биз ошол 44-45 жаштан жогоркуга 3 километрге жүгүрүп атабыз. Мен ушул чуркоодон пайдаланып, ушул бардык Ош мамлекеттик университетинин жамаатына мен ийгиликтерди каалайм. Маанай жакшы, катышуулардын саны аябай көп. Мен ойлойм атаандаштык аябай чоң болушу мүмкүн. Бирок атайын даярданып келгенбиз. Кудай буюрса, аягына чейин келип
бүгүнкү иш-чарада мыкты ийгилик көрсөтөбүз деген оюбуз бар. Азыр биз 3 километр чуркайбыз. Бул марафондо чуркоо биз үчүн азыр мына Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдыгына карата марафон уюштурулуп атат. Мына ошол биз ошол университет менен биргеликте ошол ректорлор баарыбыз солидарный болуп чуркаганга аттандык. Жарыштын жүрүшүндө катышуучулар жаш категориялары жана аралыктары боюнча бөлүндү. Тактап айтканда 45-тен 54 жашка жана 55 жаштан жогорку категориядагылар 3 километр чуркашты. 5 километрге 14 жаштан жогорку жана 35 жаштан өйдө болуп 2 категорияга бөлүндү. Ал эми 10 километрге 16 жаштан жогорку каалоочулар жана кесипкөй спортчулар катышты. Арасында жашы жете элек каалоочулар да чуркады. Мен атым Аруке, мен 10 жаштамын, 5 километр жүргөм, марафонда жүгүргөн жагат, анткени ден-соолукка пайдалуу. Чуркоонун жүрүшүндө ыктыярчылар марафончуларга сууларды таркатып жатышты. Ал эми маарага жеткен катышуучулардын ар бирине ыктыярчылар медаль тагышты. Жыйынтыгында биринчилерден болуп келгендерге дипломдор жана акчалай сыйлыктар берилди. Ош мунун окутуучусу Алыккан Жакшытбекова. Буга чейин чуркап жүргөнбүз 10 километрди көп эле жолу. Жеңил эле болду. Катандаштык аз болду. Ошого өзүмө ылайык темпте алып кирип чуркап кирдик. Мен 14 жаштамын, бүгүн марафон өттү. 5 километрден 3-орун болдум. Марафон мага түрткү болгону мага келе башташкан. Чуркайсың, сен жакшы чуркайсың деп анан ошондон баштап чуркап 800 метрден 2-орун алгам. Марафондо активдүүлүгүн көрсөткөн жөөкүлүктөргө ырашчылык баракчалар жана демөөрчүлөрдүн атынан кызыктыруучу белектер берилди. Вы сегодня самые красивые! РСК банк менен Ош мамлекеттик университети бул партнер болуп эсептелет. Биз Ош мамлекеттик университети менен тыгыз иштешип келебиз. Ар тараптуу РСК банктагы мамлекеттик болгондуктан эң тыгыз иштеп келебиз. Таң эртеден баштап марафон аяктаганга чейин бийчилердин жана белгилүү аткаруучулардын катышуусунда жаркын шоу программа уюштурулду. Ош мунун Үмүт телестудиясынын тарыхы 1998 жылы Ош мамлекеттик университетинин ошол кездеги ректору Бектемир Мурзубраимов жана тарбия иштери боюнча проректору Каныбек Исаков тарабынан 12 октябрда ачылган. 1998 жылдын 16 ноябрында номер 97 буйрук менен Үмүт деген ат коюлган. Университеттин базасында студенттик телестудияны ачуунун негизги максаты таланттуу жаштарды колдоо, маданият, искусство, илим-билим жаатындагы маалыматтар менен теле көрүүчүлөрдү камсыз кылуу болуп саналат. Анда кезекте Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясы тарабынан даярдалган жаңылыктарга берсек. Министр Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасы менен таанышты. Ош мунун футзалчылары Кыргыз Республикасынын кубогун утту. Кострома мамлекеттик университети Ош мамлекеттик университети менен кызматташат. Сузакта унаа кырсыгында жабыркаган окуучуларга психологиялык жардам көрсөтүлдү. Мен репортер республикалык сынагында Ош мунун студенттери баш байгени алды. Ош мамлекеттик университетинде апта ичинде орун алган жаңылыктар менен мен Мээрим Айтмаматова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Ош мунун медициналык клиникасында болду. Клиникадагы боор алмаштыруу операцияларын жасоого түзүлүп жаткан шарттар менен таанышып, клиниканын дарыгерлери менен жолугушту. Медициналык клиникада трансплантология бөлүмү ачылып, боор алмаштыруу операцияларын жасоого керектелүүчү эмеректер, медициналык жабдыктар менен толукталууда. Клиниканын базасындагы алгачкы боор алмаштыруу операциясы Туркиянын Инөнү университетинин Тургутоз атындагы клиникасынын дарыгерлери менен биргеликте жасалат. Учурда боор алмаштырууга муктаж болгон бейтаптар кайрылып, дарыгерлерден кеп кеңештерин алууда. Алгачкы 5 бейтапты операцияга даярдоо иштери жүрүп жатат. Май айынын аягында алгачкы операциялардын жасалуусу күтүлүүдө.
7 майда Бишкектеги Газпром спорт комплексинде футзал боюнча Кыргыз Республикасынын кубогунун финалдык ойыны өттү. Финалда Ошмунун университет кичи футбол курама командасы Дордой командасы менен беттешти. Жыйынтыгында 5-3 эсебинде жеңип, тарыхта алгачкы жолу университеттин командасы Кыргыз Республикасынын кубогун утту. Мелдеште Ошмунун университет кичи футбол курама командасынын оюнчусу Мухаммед Аскарбеков финалдын мыкты оюнчусу деп табылды. Беттештердин соңунда командаларды салтанаттуу сыйлоо аземи болуп өттү. Салтанаттын коноктору болуп Кыргыз футбол биримдигинин биринчи вице-президенти Нурдин Букуев жана Кыргыз Республикасынын футзал боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Луис Бернат Молина катышты. Ал эми 6 майда жарым финалдык оюндар өтүп, анда Ошмунун университет кичи футбол курама командасы Алай командасы менен беттешкен. Жыйынтыгында 4-2 эсебинде жеңишке жетишкен. Орусиянын Кострома мамлекеттик университети менен Ошмунун ортосунда кызматташуу келишими түзүлдү. Келишимге тарых жана социалдык иштер факультетинин социалдык иштер кафедрасынын башчысы доцент Нурзина Токторбекованын аталган окуу жайга болгон иш сапарында кол коюлган. Кызматташуу келишимине ылайык эки университеттеги бардык багыттар, адистиктер боюнча академиялык мобилдүүлүктү ишке ашыруу, конок лекцияларды, илимий конференцияларды өткөрүү, билим берүү, илим изилдөө жаатында биргелешип иштөө каралган. Коммунун ректору Денис Чайковский Ош мамлекеттик университети жөнүндө жылуу пикирин билдирүү менен бул эки тараптуу келишим тажрыйба алмашуу жана жаңы билимдерди алуу үчүн сонун мүмкүнчүлүк экенин белгилеген. Ошондой эле чакыруу болуп калса кубануу менен Ошмуга келип таанышып кетерин баса кошумчалаган. Социалдык иштер кафедрасынын башчысы доцент Нурзина Токторбекова иш сапардын алкагында Олимпикс 2024 социалдык иштеги социалдык өнөктөштөрдүн стратегиялары аталышындагы бүткүл Россиялык илимий практикалык конференцияга катышты. Нурзина Токторбекова Орусиянын Кострома облусунун билим берүү жана илим башкармалыгынын чакыруусу менен барган. Ошмунун психология кафедрасынын 5 практик психолог окутуучусу, 4 магистри жана 5 психолог ыктыярчы Сузакта кырсыктан жабыркаган окуучуларга жана алардын жакындарына психологиялык жардам көрсөтүштү. Алар Жалал-Абад шаарындагы облустук балдар ооруканасында балдарды жандандыруу бөлүмүндө дарыланып жаткан ата-энелерге психологиялык жардам беришти. Ошондой эле ооруканага кырсыктан соң амбулатордук дарыланууга келген өспүрүмдөр менен иштеп, психологиялык кеңеш жана бир жолку терапияларды жүргүздү. Аны менен катар кырсык катталган жерде Сузак районунун Мичурина мектебинде болуп реабилитациялык иштерди улантышты. 2 майда Жалал-Абадтын Сузак районунда Hyundai Porter жүк ташуучу унаасы маданий иш-чарага катышып жаткан окуучуларды сүзүп кеткен. Жыйынтыгында кырсыктан 30дан ашуун окуучу түрдүү жаракат алган. Өзбекстандын жогорку окуу жайлары менен кызматташуу кеңейүүдө. Ошмунун башкы имаратына Ташкент информациялык технологиялар университетинин Фергана филиалынын директору баштаган делегация иш сапары менен келди. Алар ректор Кудайберди Кожобеков баштаган структура жетекчилери менен жолугушту. Жолугушууда техника жана IT тармагында кызматташуу, биргелешкен билим берүү, маданий программаларды уюштуруу жана алдыда техникалык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча сүйлөшүштү. Кененирээк кийинки материалда. Айтишник деп естиди. Шундан кийин бизде бир басып турган вахималар таркалып кетти. Ош мамлекеттик университетинин башкы имаратына Ташкент информациялык технологиялар университетинин Фергана филиалынын директору баштаган делегация иш сапары менен келди. Алар ректор Кудайберди Кожобеков баштаган структура жетекчилери менен жолугушту. Жолугушууда техника жана IT тармагында кызматташуу, биргелешкен билим берүү, маданий программаларды уюштуруу жана алдыда техникалык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча сүйлөшүштү. Ошондой эле келечекте эки тараптуу кызматташууну кеңейтүү жана бекемдөө, окутуучулардын жана студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн өнүктүрүү жана университеттер аралык тажрыйба алмашуу маселелери талкууланды. Yangi tashkil qilingan IT institut tashkil qilinibdi. Bu biz uchun juda ham
bir xursandchilik vaziyat bo'ldi, xursandchilik holati bo'ldi. Ushbu institut rahbari bilan hozir ayni paytda muzokaralar olib boryapmiz. Kelgusida sun'iy intellekt, mexatronika, robototexnika bo'yicha mustaqil loyihalarni hamkorlikda amalga oshirishda o'zimiz strategik planlarimiz tarkibiga qo'shdik. Bu institutni yaqinda tashkil topganligidan xabardor bo'lib, asosiy maqsadimizni shu sohaga qaratganimizdan bejiz emas. Biz juda ham xursandmiz. Буга чейин делегация 2022 жылы Ошмуга келип, эки тараптуу кызматташуу меморандумуна кол койгон. Эске салсак, 2023 жылдын октябрь айында Ошмуда өзбек тили жана маданияты борбору ачылган. Ал эми аталган жылдын ноябрь айында Алишер Наваи атындагы Ташкент мамлекеттик өзбек тили жана адабияты университетинде Ошмунун Чыңгыз Айтматов атындагы кыргыз тили жана маданияты борбору ачылган. Ош мамлекеттик университети учурда Өзбекстандын 50ге жакын жогорку окуу жайлары менен кызматташууда. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Кыргыз улуттук университетинде өткөн мен репортер республикалык сынагына Ошмунун журналистика кафедрасынын жана кино академиясынын студенттери катышты. Сынак жогорку окуу жайлар арасында өткөрүлдү. Студенттер жарнамалык ролик, атайын репортаж жана документалдуу фильм багыттарында материалдарды даярдашкан. Жыйынтыгында кино академиянын студенттери Атабек Курмушев, Таалай Жороев, Кайрат Атагулов, Маруф Шакиров жана Сайфидин Шайырбек уулу тарткан Мурап портреттик даректүү тасмасы сынактын баш байгесин жеңип алды. Жалпысынан сынакка документалдуу фильм багыты боюнча 63 тасма келип түшкөн. Студенттер даректүү тасманы кино академиянын окутуучусу Эркингүл Мамбетакунованын жетекчилигинде даярдаган. Ал эми сынакка катышкан журналистика кафедрасынын студенти Толубай Бурканбековдун телефон шылуундары аталышындагы атайын репортажы уюштуруучулар тарабынан кызыктыруучу белекке ээ болду. 9 май жеңиш күнүнүн 79 жылдыгына карата Ош мамлекеттик университетте аталарды эскерүү кечеси өттү. Кечеде согуш талаасына курман болгондор тууралуу видеоролик көрсөтүлүп, студенттер үчүн баяндамалар жасалды. Майрамдын жүрүшүндө дөбүр чыгармачыл жаштарынын аткаруусунда көркөм окуулар аткарылып, жеңиш күнү ырын кыргыз, орус, англис жана испан тилдеринде концерттик программа менен коштолду. 9 май жеңиш күнүнүн 79 жылдыгына карата Ош мамлекеттик университетте аталарды эскерүү кечеси өттү. Кечеге Ошмунун коомчулук менен иштөө жана жаштар саясаты боюнча проректору баштаган структура жетекчилер жана студенттер катышты. Алгач иш-чара согуш талаасында курман болгондор тууралуу видеоролик көрсөтүлүп, студенттер үчүн баяндамалар жасалды. Биз үчүн Улуумун үчүн, улуумун эмес, жаштар үчүн дагы өтө бир улуттуу, өтө бир орчундуу чоң майрам. Бул фашисттик баскынчыларды жеңген, өзүнчө биздин Орто Азия үчүн эркиндик алып келген Советтер Союзунун жеңиш күнү. Бул майрам бизди көп нерсеге үйрөтүш керек. Биринчиден, бизде тынччылык болуш үчүн, ынтымакчылык болуш үчүн, балдарыбыздын келечеги үчүн, мамлекетибиздин өнүгүшү үчүн ушундай майрамды эскерип туруу бул жакшы нерсе. Майрамдын жүрүшүндө дөбүр чыгармачыл жаштарынын аткаруусунда көркөм окуулар аткарылып, жеңиш күнү ырын кыргыз, орус, англис жана испан тилдеринде концерттик программа менен коштолду. Ошондой эле жаштарга суроолор берилип, активдүү катышкандарга кызыктыруучу белектер тапшырылды. Негизинен дүйнөлүк согуш жана атамекендик согушту туура билиш керек. Менимче ушундай иш-чаралар ара-сыра жок дегенде ара-сыра өтүп турса, факультеттерде, университеттин деңгээлинде студенттерге жакшы таасир тийгизет деген ойдомун. Бүгүн 9 май улуу жеңиш майрамына арналып, аталарды эскерүү кечеси өтүп жатат. Албетте биз бул күндү унутууга болбойт. Бул күн бизге тынчтыкты алып келген күн. Ошон үчүн азыркы жаштар бардыгы ушул күнгө карата болгон өзгөчө бир мамилеси болсун, тынчтык күндүн кантип келгендигин, тарыхыбызды билиш үчүн бүгүнкү иш-чара маанилүү деп ойлойм. Максат ата-бабалардын өлбөс өчпөс эрдигин даңазалоо, көп улуттуу элдин биримдиги жана ынтымагы менен жаркын жашоону тартуулаган жеңиш күнүн даңктоо болуп эсептелет.
жеңиш күнүн бардыгыбыз майрамдашыбыз керек жана бардыгыбыз ошол күндү сыймык менен айтышыбыз керек деп айтсам болот. Себеби ата бабаларыбыз ушул күндү согушта согушуп, ушул күндү биз үчүн жаш муун үчүн ушул жакшы келечек, жакын келечекти биз үчүн тартуулап жатат. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен. Улуу ата мекендик согушка 363 миңден ашуун кыргызстандыктар катышып, алардын 130 миңден ашууну согуштан кайтпай калган. Бул согушка катышкан кыргызстандыктардын 73-ü Советтер Союзунун баатыры, 20дан ашууну даңк орденинин ээси болушкан. Айкөл Молоева, Баяман Кенжебай уулу, Ошмо жаңылыктары. Ош мамлекеттик университети 2023-2024 окуу жылына карата Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу өнүгүүнүн модели программасы киргизилген. Ага ылайык окуу жайда 2030 жылга чейин жашыл көндүмдөрдү интеграциялоо жана туруктуу өнүгүү үчүн санариптештирүү аталышында отурум өттү. Отурумда катышуучулар Бириккен Улуттар уюмунун ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтарды алып, эл алдында сүйлөө чөберчилиги, мамлекеттердин мыйзамдары жана команда менен иштөө көндүмдөрүн өнүктүрүштү. Кененирээк кийинки материалда. Биздин жалпы жаштардын алдында жалпы университетибиздин ушул аталган программалардын аркасында болуп атат деп эсептеп, жемиштүү болушуна тилектешмин. Ош мамлекеттик университети 2023-2024 окуу жылына карата Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу өнүгүүнүн модели программасы киргизилген. Ага ылайык окуу жайда 2030 жылга чейин жашыл көндүмдөрдү интеграциялоо жана туруктуу өнүгүү үчүн санариптештирүү аталышында отурум өттү. Жыйынга Ош мунун студенттери жана мектеп окуучулары катышып, Бириккен Улуттар уюмунун 70ге жакын мүчө мамлекеттеринин өкүлдөрүнүн ролун аткарышып, өлкөлөрдүн глобалдык жана экологиялык көйгөйлөрү боюнча баяндамаларды окушту. Ошондой эле эл аралык кызматташууларды ишке ашыруу боюнча бир катар маселелер талкууланды. Германия призывает мировое сообщество поддержать эти инициативы. Я делегат Швеции. На данной конференции мы решаем глобальные проблемы, как интеграция зеленых навыков и цифровизации в целях устойчивого развития 2030 года. Данная конференция учитывает все благоприятные вещи, то есть благодаря модели ООН мы развиваем свои лидерские качества. Мне очень понравилось здесь то, что атмосферно было, и, можно сказать, разные темы узнать разных стран, их географии, экономические позиции. Наша делегация из Новой Зеландии рассматривали такие вопросы, как мы все уже знаем, что в мире очень много экологических глобальных проблем, поэтому для решения таких проблем наша делегация из Новой Зеландии предлагали разные пути решения для получения пользы. Отурумдун жүрүшүндө катышуучулар Бириккен Улуттар уюмунун ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтарды алып, эл алдында сүйлөө чеберчилиги, мамлекеттердин мыйзамдары жана команда менен иштөө көндүмдөрүн өнүктүрүштү. Мен бүгүнкү модель ООН конференциясында биринчи жолу катышып жатам. Мен бул программага катышканымдын себеби өзүмдүн лидерлик сапатымды өнүктүрүүгө жана экологияга болгон салымды кошууга аракет кылам. Жана бул программанын артынан өзүмдү ораторский искусство жактан дагы өнүктүрүүгө жардам берет деген ниеттемин. Я представляю сегодня страну Германия. Мне это мероприятие очень сильно нравится, потому что предоставляет очень много возможностей развить свои лидерские навыки и также предоставляет возможность изучения новых тем, экологических проблем и также решения. Мы сами должны найти решение для этих проблем. Бириккен Улуттар уюмунун модели жаштардын глобалдык маанилүү маселелерди талкуулоосу үчүн аянтча болуп саналат. Аталган модель Бириккен Улуттар уюмунун ишин чагылдырган. Мектеп окуучуларына жана студенттерге билим берүү жана окутуу максатында түзүлгөн. Бүгүнкү иш-чаранын максаты бизде азыркы учурда ушул Ош шаарындагы жаштарды келечектеги атаандаштыкка туруктуу болгон мыкты кадрларды даярдап чыгаруу биздин негизги максатыбыз болуп эсептелет. Негизинен Бириккен Улуттар уюмундагы негизги тилдердин бири бул орус тили болуп эсептелет. Делегаттар көпчүлүк учурда орус тилинде сүйлөшөт. Анан биздин мамлекеттик тил кыргыз тили болгонуна байланыштуу бизде делегаттар кыргыз тилинде дагы сүйлөгөнгө
мүмкүнчүлүк бар. Жыйынтыгында алдыңкы орундарды алган жана активдүү катышкандарга сертификаттар жана кызыктыруучу белектер берилди. Бул иш-чара Ош мамлекеттик университетте экинчи жолу өттү. Буга чейин 2023 жылы декабрь айында да планетанын экологиялык көйгөйлөрү боюнча симуляциялык конференция өткөн. Быйылкы жылдан айырмаланып, буга чейин болгон отурумга өкүлдөр анкетирлөө жолу менен комиссия тарабынан тандалып алынган. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ошмо жаңылыктары. Апта ичинде орун алган жаңылыктар менен мен Мерим Айтмаматова тааныштырдым. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Самбо Россиянын Советтер Союзунун спорттук мелдеши жана коргонуунун комплекстүү тутуму. Самбонун салттуулугу Россия элинин маданиятына тереңдеп кирип, элдик күрөштүн түрүнө айланууда. Самбо көптөгөн элдердин күрөштөрүнүн ичиндеги ыкмаларынан алып куралган. Грузин, татар, армян, казак, өзбек күрөштөрүнөн, фин-француздук, эркин америкалык, англис, швейцар күрөштөрүнөн, япондордун дзюдо жана сумо оюндарынан алынган. А сиздер билесиздерби, Ош мамлекеттик университетте самбо боюнча эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү Динара Камчыбекова окуйт. Ал бир гана самбо эмес, дзюдо жана алыш күрөш боюнча да бир канча дүйнө кубогунун ээси. Кененирээк Динара тууралуу көрсөтүүнү Stud Life программасынан көрсөк. Динара Камчыбекованын ар бир таңы спорт залда машыгуудан башталат. Быйыл ал спорт менен машыкканына 10 жылдын жүзү болду. Ал спорттун 3 түрү: дзюдо, алыш күрөш жана самбо боюнча Кыргызстандын бир канча жолку чемпиону, эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү жана дүйнө кубогунун ээси. Денис Ак жашоону сүйгөн каарманыбыз спорт тармагына кызыгып калганын мындайча баяндады. Ийгилик аста-аста жаралат эмеспи? Ийгиликке жетишип баштагандан бери, ийгиликке жетишип баштаганым бул уже 5-жыл, 4-жыл болуп атат да. 5-4 жылдан бери Аллахыма шүгүр ийгиликке жетишип келе жатам. Анан зал бул мен үчүн тренировка, машыгуу. Мен үчүн бардык нерседен азыркы учурумда окуудан кийинки эле сразу эле экинчи орунда турат да. Биринчи орунда десем деле жаңылышпайм да. Анткени биринчи орунда деген себеби бул бизде чемпионат отбор болот. Отборду уткандан кийин биз башка мамлекеттерге Кыргызстандын жүзү болуп барабыз да. Жүзү болуп барабыз. Ошол жүзүн Кыргызстанды уят кылбайлы деп көп нерселерден баш тарткан туура келет. Мисалы үчүн бизде эз алуу деген нерсе болбойт. Сырт жакка эз алып достор менен жүрүү деген нерсе болбойт. Туулган күн, кеч камал сейилдөө деген нерселер болбойт. Мен мисалы үчүн башка жактан отказ баш тартсам деле, именно тренировкага келгенде тренировкадан баш тарта албайм да. Тренировканы мен үчүн бир күн калтырган болсом, бир жума артка кеткендей сезилет. Акыркы беттеши апрель айында Бишкектеги алыш бел боо күрөшү боюнча Баяман Эркинбаевдин жаркын элесине арналган Гран-при эл аралык мелдеш өттү. Ага 7 өлкөдөн Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркменистан, Нидерланд, Индия, Украинадан келген 150дөн ашык спортчу катышып, 70 килограмм категориясында Динара экинчи орунду ээлеген. Экинчи орун Камчыбекова Динара, Кыргызстан. Экинчи орун, үчүнчү орун бул алдыга дагы түрткү берет. Мындан дагы мурун мисалы үчүн биз күнүнө 1,5 сааттан тренировка кылып аткан болсом 2 мал. Күнүнө 2,5 сааттан тренировка кылганы түрткү берет дегиз. Тренировкага көбүрөөк көңүл буруп, анан ошол жоопкерчиликти кайрадан чоңураак кылып эсепти өзүмө чечишиме түрткү берет. Динара спорт менен гана чектелбестен окууда да ийгиликтерди жаратып келет. Ага эжекелеринин айтымында башка студенттерден жөнөкөйлүгү жана өжөрлүгү менен айырмаланып турат. Динара кызыбыз спорт эле эмес,
сабакты да аябай жакшы окуйт. Мугалимдердин бардыгы, окутуучулук курамынын бардыгы жакшы көрөт Динараны. Ал өзүнүн адамгерчилик жагынан дагы аябай сапаты жогору. Кичипейил, өжөр, айткан иштерин дайым үстүнөн чыгат. Мен ойлойт элем, бардык студенттерибиз эле ушул Динарадай болсо, Ошмунун келечеги, Кыргызстандын келечеги, теги адам үчүн керектүү сапаттардын бардыгы ушул Динарада бар. Динара Камчыбекова Ошмунун медицина факультетинде окуйт. Ал фармация адистигинин бүтүрүүчү курсунун студенти. Дзюдо, самбо жана алыс күрөш боюнча спорттун чебери Динара дарыгерлик кесип кичинесиндеги кыял экенин айтты. Динара эже, сиз негизи 10 жылдан ашык спорт менен машыгып жүрөсүз, анан кантип эмне себептен медицина факультетине фармация адисине тапшырып калдыңыз? Мисалы, бул мага эле кызык эмес, деги эле көрүүчүлөргө кызык суроо да. Ооба, бул мен ар бир адамдын кичинекейинде кыялдары болот го. Мен чоңойгондо бул профессияны тандайм, мен мындай инсан болгум келет дегендейчи. А мен өзүмдүн ички кыялдарым, жаш кезимдеги кыялдарым ошол медициналык тарапта, анан тапшырып ошол медициналык тарапта өзүм көргүм келчү да, элдерге жардам берип, элдерге бир ошол инсандык тараптан деле, ошол адистик тараптан деле пайдам тийз экен деп ниет кылчумун. Атылдык стипендия бул Кыргызстандагы эң абройлуу стипендиялардын бири да. Анан ага кантип тапшырып калдыңыз? Сынактын негизинде критерийлери жобосу тууралуу айтып кетсеңиз. Бул атылдык стипендияны мен 2-чи курсумда көргөм. Атылдык стипендия бар экенин, анан ушундай суммада, өтө чоң суммада биз стипендия алып атабыз да. Ош мамлекеттик университетинин ичинен канча деген студенттердин ичинен 10 гана студентчи. Анан 10 эле студентке критерийлерин окугамда ошол 2-чи курсумда элечи жакшы окуп, анан бир эле окуу жактан эмес, ар тараптан, иш чарадан, коомдук жактан, эл аралык жактан, сырткы ошо мамиле жактардан деле сен активный көрсөтүп, анан сен доказательство дипломдоруң, сен аракетчил инсан экениң ошол жерде далилделинип берилишин керек да. Анан бир гана жакшы окуйм го деп туруп, жакшы окуган жакты деле карайт. Анан ошол активность, спорт жакты, бүт ар тараптан төп келишкен студенттерди гана, 10 студентти гана тандап алат деп түшүндүм да. Анан ошодон бери 2-чи курсумдан бери аракет кылып, ниетимде деле болчу, ошол сыртта жарнаманы көргөндөчү. Мен да буюрса бүтүрчү кезинде мен дагы буюрса алам деген кыялдангам да. Мындай туруп алып кыялдангам да, ошол атылдык стипендияны ректордун колунан алып аткандачы. Бизде Ошмуда атылдык стипендия Нобель сыйлыгы го. Ошондой эсептейбиз го, эң мыкты сыйлыктардын бири да, стипендиянын. Ошондой кыялдагам. Ошол Аллах насип этип, ошол кыялдарыма жеттим да. Өзүңүз жогоруда айтып калдыңыз, ректордун алсам экен депчи, анан кандай сезимдер болду атылдык стипендияны алып атканда, же болбосо атылдык стипендиянын ээси дегенде кандай сезимдер болду? Атылдык стипендиянын ээси дегенде биринчи күнү 2 күн мурун биз экзамен тапшырдык да, документтерибизди тапшырып, анан комиссиянын колунан өтөт бекен, өтпөт бекен деп өтө сүрдөөнү болду, ал жердечи өтө кыял мындай толкундоо болду да. Мен дагы ошол 10 студентти, мыкты студенттердин ичине кирет бекем депчи, аладан өтө катуу сурандым, Аллахым, мен да кирсем экен депчи. Ошол анан ошол стипендияны алып аткан кезде ушунчалык студенттик кезимдеги, Ошмудагы кезимдеги эң бактылуу көз ирмемдер болду десем жаңылышпайм. Ар тараптуу болууну каалаган Динара кулинария багыты боюнча да билим алган. Ал бош убактысында таттууларды жасайт. Мындан сырткары ата мекен тууралуу ырларды жазат жана көркөм адабият китептерин окуйт. Бизге берилген убакыт өз соңуна келип жетти. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Жөн гана көрүшкөнчө достор.